Кулактары койма алтын, ак үйүнүн кут алтын, оромол салган баш алтын, олоңдой кара чач алтын. Мында үй ичиндеги сандык, ат жабдыктар, элечек, кептакыя, сөйкө, шакек, билери көңдөөлөр сөзсүз зер менен шөкөттөлөт. Кыргызда алтынга караганда күмүш нарктуу жана салттуу болгон. Сыялоо, зооткер түшүрүү күмүштүн гана касиетин арттырып, анын жаны катары сезилет. Тарыхка үңүлсөк, алтын, күмүш сыяктуу баалуу металлдар эзелтеден эле колдонулуп келет. Байыркы доордо адамдар жалтырак жана кооз таштарга туш болушуп, андан көрктүү нерсени жасап башташкан. Кыргыз эли да бул нерседен куру калган эмес. Зер буюмду жасоодо алгач эле эскиз тартылат. Андан кийин алтын же күмүш тигелге салынып, электрондук тапанча менен эритилет. Кээ бири күкүрт же туз кислоталарында дагы эритишет. Бул процесс афинаж деп аталат. Бенден көлөм келтирип алгандан кийин ысытыш керек да, мынча ысытпаса жарылып же көлгөн формасына келбей калат да өзү. Күмүштүн формасы келгенден кийин абурчал нике шакегин формасына келтиребиз да, мынча кайрачы. Өлчөмүн чыгарабыз биринчиден. Бир кардардын эмеси буйругу боюнча эметебиз, чыгарабыз да, размеринчи мындай айткан кылыпчы. Кошулган жерин кошкондон кийин кислота салабыз мынча. Кислота бир 5 мүнөттөй туруп туруш керек да өчү. Сапаты өзгөрбөйт убактысынан да, азыр мурукудан убакыт көп кетчү да, колго салчу инструмент деген ичине эскирээк болчу. Азыр болсо атайын сатуучу жерлер бар, сатып аласың инструмент, бүт автоматика болуп калган, электрический болуп калган барычы. Колго чөйбөйсүң, колго чаппайсың, колго куйбайсың дегендей да барычы. Убакыттан утасың, сабаттыгы ошондой эле да. Бул аппарат коопсуздук, тазалык үчүн да, өзүнчө күмүштүн эмелери тикке кетпесин депчи, ысырап кылбаш үчүн аппаратка кылабыз да, шлифовка эмелеричи. Мына биздин нике шакеги даяр болду. Кардарга бергенге де даяр да, заказ чыгычы кылынган. Готовый продукция болуп калды ушундай. 31 январ зергерлердин эл аралык күнү. Бүткүл дүйнө боюнча колунан көөрү төгүлгөн зергерлердин кесиптик майрамы. Ал илгертеден бери келе жаткан кесип болуп эсептелет. Себеби ар убакта адамдар кооз кийинип, жаркыраган кооздуктарды жактырып келген.